Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Aynan ayın sadır balam. Senin suranız, taşıyıp, ököngen teң suranız. El var üçün prezident bolup, jogorku kengeşlerde oturganda, bardığın el var üçün oturdunlar. Silerden suran şu Adakanды mınçalık ile arkasından kudunlar. Baldarım, eldi bölbөгüler. Elder tolkundanıp ketkende biz yaş baldarыбызды toktota albay kalabız. Alauku rayondagı yenelerden atынан aylanıp keteyim. 70'ge çıkkan, 80'ge çıkkan kempirleri var. Oşolar büyüt otur albay kaldık biz. Tınç kana yaşasaňar bolboybo. Bilik, el var üçün bilik bolup atat. El bolboza bilik kayakta bolosуңар. Silerden hayırlış, suranış, aynan ayında. Tınççılık menen keçkip, tınççılık menen turgula. Adakandın arkasında el köp. Adakan jep koygon emes. Bardığımız ele bilebиз onu. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жана азыркы бийликтин төбөлдөрү. Сиздерге Жалал Абад областынын Алапка районунун Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочуларынын атынан кайрылып кетет элем. Себеби мына шайлоо деп шайлоодагы бүттү. Мына жогорку кеңешке биз лидерибизди алып бардык. Мына ошол күндөн тарта азыркы 2022 жылда дагы мына жогорку кеңеште тынчтык жок болуп, абдан курч маселелер каралып жатат. Биз эмне демекпиз? Биз ушу Адахан Кимсанбаевичти кандай жол менен, кандай кыйынчылыктар менен жогорку кеңешке алып бардык. Эми жогорку кеңеште биз Кимсанбаевичти, Адахан Кимсанбаевичтин иштешин күтөп, эми сиздерден суранып кетет элем. Мына Мадымаровду сурак жообуна тартып атасыздар. Ушул сурак жообунда акыйкатты талап кылабыз. Так чечип, ушул Мадымаров жогорку кеңеште иштеп, ушу элдин көйгөйүн чечип, эл менен иштеп беришин биз талап кылып кетет элек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге бүгүнкү болуп аткан жагымсыз окуяларга байланыштуу кайрылууга мажбур болуп аткам. Себеби Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич Мадымаровго жана Оразайым Нарматовага болуп аткан куугунтук тууралуу. Алардын иштеген ишине тоскоолдук кылбастан, аларды кайра иштеткенге аракет кылсаңыз жакшы болмок. Себеби аларды канча деген эл Адахан Кимсанбаевичтин тазалыгын, принципиалдуулугун, мыйзамды талап кылгандыгын баалап, канча деген добуштарын берип шайлап алып барышты. Анын парламенттен канча деген эл үмүт кылып күтүп отурушат. Анын иши менен ишинин жыйынтыгын билиш керек эл, билет дагы. Ошого сиз тоскоолдук кылбасаңыз, буга чейин деле сиздин канчалаган куугунтук көргөнсүз, билесиз. Бул тарых сиздин башыңыздан да өткөн. Ошол убактарда биз сизди да колдоп барып жүргөнбүз. Бизге ошондо Адахан Кимсанбаевич мейли элдин уулу болсо колдогула деген көрсөтмө берген. Ошонун көрсөтмөсүнүн аркылуу биз суукка да карабай, ысыкка да карабай, каражатыбыздын жок баарына карабастан барып сизди колдоп канча митингдериңизге катышканбыз. Ошондо сизден адилеттүүлүктү күткөнбүз. Эми сизден ушул адилеттүүлүктү дагы деле талап кылып күтөт элек. Сиз токтотсоңуз Адахан Кимсанбаевичтин иштешине тоскоолдук кылбашыңызды сурайм. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкынын, кыргыз жеринин, ошондой эле жалпы эле кыргызстандыктар, кумандуу кушубак күнүңүздөр менен. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга белгилүү, баарыңыздарга айдай ачык болгон кыргыз жериндеги ошондой эле азыркы өлкөбүздө болуп жаткан саясий кырдаалдардын курчуп бараткандыгы, азыркы бийликтин, азыркы өкмөттүн сабасыздыгы жана өздөрүнүн жүргүзүп жаткан саясатынын кам экендигинен далалат берет. Баарыңыздарга белгилүү, 2-3 күндөн бери, бир жуманын ичинде
15 жылдық тарихы бар. 15 жылдан бері қалпынан тайбаған, сөзінен тайбаған Бүтін Қырғызстан саяси партиясының негіздеушісі, түптеушісі Адахан Мадумар Кимсанбаевтың қайрадан сұраққа шақырылуысы азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясаты, элге болгон камкордугу жана бийликке келерге чейинки берилген анты, президент өкмөт башына келерге чейинки айтылган сөздөрдүн бардыгы калп экендигинен далил берет. Ошондой эле жалпы журтка кайрыларым жана бийликтегилерге кайрыларым. Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, силер өзүңөрдүн мекендештериңерге, өзүңөрдүн калкыңарга, өзүңөрдүн өлкөңөрдө жашап жаткан мекендештерди бири-бирине кайрап, бири-бирине душман кылып, бири-бирин чокуштуруп, сыртта кол кабыш кылып отурган бийлик төөлдөрүнө кайрыларым. Мындайыңар токтоткула, мындай куугунтуктор токтоткула. Буга чейин мынакей 5 октябрда 2020 жылдагы 5 октябрдагы күнөөлүү деп Жеңиш Малдахматов, ошондой эле Куренов, Бакытбек Калмаматовду саясий куугунтук катары кармап отурасыңар. Бул жеке мен оюмда азыркы элиңерге, журтуңарга болгон силердин өзүңөрдүн чыккынчылыгыңар. Урматтуу мекендештер, ар бирибиз эртеңки күнүбүз, ар бирибиз эртеңки жашообуз үчүн кол кабыш кылбай, өзүңөрдүн ой пикириңерди, өзүңөрдүн элге, журтка, ошондой эле ата мекенге, Кыргызстанга болгон ой тилегиңерди айтууга барыңарды чакырамын. Урматтуу мекендештер, барыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык болсун. Мындан кийин Кыргызстанда куугунтук, саясий куугунтуктарга жол берилбесин деген ой менен силерге кайрылып жатам. Барыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, үй бүлөңөрдө бакубатчылык болсун. Менин кайрылуумдун себеби Садыр менен Камчыга. Мен аларды урматтуу деп айткым келбейт. Урматтууга татыктуу эмес алар. Биздин элибизди аттырган Акаевди актайт дагы, кичинекей жаңы жаш өспүрүм өз элине чыккынчы болуп Орозайымдын мандатын алып коюшат. Силердин анын мандатын алып койгонго кандай укугуңар бар? Билимиңер бар адамсыңарбы, жоксуңарбы? Мен силерге ушундай катуу эле айтам. Силерге жумшак сөз таасир этпей атат. Силер өзү мындай сыйды билбейт экенсиңер. Менимче эле ошол кыздан коркосуң, көп айыпың бар окшойт, а? Орозайымдын астында өтө көп айыптарың чыгып коет деп ошону мандаттан бошотуп атасың. Сен аны шайлаган эмессиң, аны эл шайлаган. Сен анын мандатын алып койгонго эч кандай укугуң жок. Сен элдин көп кыжырына тийбегин, Садыр. Башманканын баарын былгытып коюп, анан кийин мен билбейт элем, мен кылбадым эле, мен жардам бердим эле дейсиң. Башманканын баары сенде турбайбы? Сени биз 6 ай сурок сурагансың. Дагы 1 жылга узарттык. 1 жылдан да ашып кетип атат. Сурогуң бүттү. Өзүң эле кете бер. Жана чал айткандай. Өкөң унчукпай кеткиле. Силер өзү мыйзамсыз жолдо келгенсиңер, басып алып келгенсиңер. Силерди басмачы дейт. Акаев канча адамды аттырып, өлтүртүп, канча алтынды ташып кетсе дагы актап коесуңар, Ошонун күнөөсү жеңилби? Ага караганда Орозайым эмне кылды силерге? Диплом жок экен деп, ошо университеттердеги дипломдорду дагы силер окшогон, ошо бийликтеги тупойлор кылган ошону. Ошо маалда жана заочный окутушуп, акча алып, акчанын мурду бүткөндөр ошо акча алып анан кийин балдарды бүтүргөн. Бүтүрсө дагы ошондо акылдуулар акылдуу, көбүнүн диплому жанат, иштелбей атат. Аларга дагы ишти алып берсеңер иштейби? Силерге чейинкилер деле ушул акмак болгон, жегич болгон, бардыгы чөнтөкчү болгон. Ууру президенттер келип атат. Кыргызстандагы жалаң уурулар эл башкарып атат. Адамдын зээнин жаман кейттиңер го. Иштей албасаңар кетпейсиңерби? Баштакыларды го силерге окшоп кан менен уруп согуп, силерде басып алып бир баланы өлтүрүп, мына Баткенде 100 адам өлдү деп атышат. Кан менен келгенсиңер, силерде жөн кетпейсиңер. Бирок биз мына Адахан Кимсанбаевди дагы суракка кайта чакырып атасыңар. Эмне өчүңөр барбы силерде? Акыйкатты иштеген адамды иштетесиңерби? Силер өзү акыйкаттан коркот экенсиңер да, Силерге окшогон уурулар менен лаппай деп турган лаппай отурат го. Ким эле? Жана Бакыт Төрөбаев отурат. Алтынбек Сулаймановдор ушулар бардыгы силер шыпыргыч болуп, бирдеме десе каршы сүйлөп атат. Жогорку кеңешти эч ким көрбөй калган. Мадымаров барып мыйзамды айтканда элдин баары ошону көрүп калды. Анан аны дагы ошол жерден жөн койбой атасыңар. Силерде в общем авторитет деле жок калды. Билимиңерди